өзүнчө биз биякта өзүнчө талаптарды кыла беребиз. Болгон бирибизге жолтоо болбойт, жаман жакшы айтышпайт туугандар. Баарыбыз бир элбиз, бир журтпуз. Туугандар, бул жерде мына Аксыдан, Соктон, Баткенден келген чегара маселеси боюнча бүт жергиликтүү тургундар да. Бул жок дегенде бир 20 адамды кабыл алыш керек да биз. Туура. 20 адам, 2 адам аздык турат. Анан азыр ушу кечеги ушул өткөн митингдер боюнча айтып туруп, бул митингдин артында бирөөлөр турат деп. Бул эч ким турбайт, элдер турат. Элеттеги эл, бүтүн кыргыз эли турат бул маселенин артында. Туугандар, мына өз каалоосу менен келген бүтүн Кыргызстандын эли турат чегара маселесинин артында. Биз каалайбыз, албетте кошуналарга жакшы мамиле каалайбыз. Кошуналар менен тынчтыкта, ынтымакта жашап келгенбиз, мындан кийин дагы жашай беребиз. Тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен чечилишин каалайбыз. Аксыдан, Соктон, Баткенден келген элдер турат бул жерде. Бүтүн Кыргызстандан келген элдер турат. Мунун артында бүтүн Кыргызстан эли турат. Ошону масал маалымат каражаттар аркылуу айтып коеюн туугандар. Бул чегара маселеси жалаң эле Баткен областында эмес, көп жерлерибизде бар. Ошол эле Таласта да бар, Көлдө, Нарында бар, мына Жалал Абадта, Көксеректен, Алабукадан келип атат балдар. Булар дагы бүгүн ушул жерде коомчулукка өзүнүн үнүбүздү билдирип коелу. Элдин саламдабай бар эле бийликке ошону жеткизип коелу деп келип атат. Эралы, жакшы кичине түшүндүрүп берип кой. Биз Алабука району Көкселек айыл өкмөтү Кошболот айылынан келдик. Өтө көйгөйлүү маселе бар биздин айылда. Көптөн бери көтөрүлүп келип атат бул маселе. Бүгүн уже окончательно тиги өзбек тарап солдаттар уже зымды тартабыз деп келишкен. Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси ошол жерде Акиташ чыгара турган месторождение бар өзбектердики. Ал тоонун берки бети биз жактыкы, ар жагы өзбектер. Ошону иштетебиз деп келди. Эгер бийлик тараптан, жергиликтүү администрация тараптан бир официальный жооп болбосо, биз 3 күндөн кийин жумушту баштайбыз деген бизге бир сурокторун коюшкан. Ошол сурок мына бүгүн акыркы күн болуп атат. Данное время азыр ошол жерде эл менен дагы эле солдаттар чогулуп атат. Зым тартуу маселеси боюнча да. Эми буга чейин деле бул маселелер айтылып келген. Көп биздин ошол чегара маселеси боюнча жооптуу кишилер чечип беребиз деп айтышкан. Айыл өкмөттөр, акимдер баары бул маселени билишет. Бирок могу зымды тартабыз деп келген, эми акыркы бир чегине жеткен маселе болуп атат. Ошон үчүн азыр бийликтен суранарыбыз ушуга бир конкреттүү реакция кылса, конкреттүү бир жооп көргөтсө, ошол жерде эл да бир аз тынчтанып, себеби ал жерлер биздин союздун убагынан бери келе турган биздин жайыт жерлери. Баягы эле түшүнүк болуп калган Кыргызда. Тоонун аркы бети өзбектики, берки бети биздики деп элечи. Бирок андай эмес. Ал тоонун аркы бети да биздики болуш керек. Өзбекстанга чейин вообще биздин территория көп болчу, бирок кирип кеткен ошонун баары Өзбекстан. Азыр зым кайсыл жерге тартылганы турат? Ошол аймагын айтып койгулачы. Азыркы алар зым тартабыз деп келген жер уже бул биздин мурда илгертен бери эле мал жайып келаткан жайыт жерибизге. Канча километр кирип кетишти? 3 километрге жакын кирип кетти. Турасычы, турасы. Жалпы 130 гектар. Жалпы 130 гектар жерге кирип келди. Көкташ жөнүндө болуп атабы азыр? Жок, Алабука району, Кошболот айылы жөнүндө болуп атат. Көкташта да ушул күндөрдө Көкташта да ошол маселе болуп атат. Баягы өзбек туугандар келип көчөттөр тигип атпайбы? Ошол Көкташ эки айыл өкмөттүн маселеси бир эле күндө болуп атат азыр. Ушул маселе болуп атат. Чегара эми чегарадан эле жабыркагандар эмес, башка коомдук иштерде эле активдүү жүргөн жарандар да келип колдоп берип атат. Азыр мына Бисейит байкебиз келип отурат. Бисейит байкебиз жөнүндө айта турган болсок, баягы согуштарында эң үлгүлүү өзүнүн баатырдыгын көрсөткөн 41-жылкы согушта Чолпонбай Тилөөрдиев деген агабыз болгон. Ошол агабыздын иниси союз чорунда заслуженный мастер спорта по вольной борьбе болгон. Күрөш боюнча эркин күрөш мастери, эмгек сиңирген. Бир катар чемпиондор тарбиялап чыккан киши мына өзү да колдоп келип атат, сөз берип коелу. Бул чегараны Кыргыз чегаранын бир карышта жер эч жака берилбейт. Бул илгертен бери келаткан Кыргыз жет аталарыбыздын баары метилген. Садыр, сен эгер түшүнсең, президент болом дегенде сен убада кылгансың. Бир кашык жер берилбейт деп. Мына убадаңа тур. Убадаңа турбасаң, анда мына жактагы солдаттардын баарын ошол жака апар. Ошол жака жайлан. Ошол жакта биз солдаттар ошону карасын.
Егер анда кыла албасаңар, анда биз жана армиян Азербайжандай болуп чыгабыз. Bir kaşık emez, Düşenbeni buyaktan Taşkentlerdi alıp koygunga kudretimiz keledi. Kırgız ömür boyu uruşup gelgen, imet gelgen. Oşun için biz Kırgız memelerimizge, yerimizge azılmazın. Oşun Kırgız'ın çekerelerin hiç yakta ümitimiz zor, hiç yakta alalmaydı. Eğer biz açılsak anda бар жеп алып койгонго кудуретибиз келет. Мени рахмат. Чыр-чатак дайыма эмнеден чыгат чегарада? Жер маселесинен чыгат, суудан, жайыттан чыгат. Ошол жер маселесинде болуп келаткан маселелерди бул чегарада эле эмес, биздин Бишкектин ичинде да болуп кеткен. Бир катар жерлерибизде чет элдик жарандарга кыймыл мүлктөрдү арендага берип таштаган. Эми Бишкектин ичиндеги эптеп кармап кала алат экенбиз. Аны чет элдик жаран айгы үй салып алса дагы жер биздики депчи. Жер талаша турганбыз, үйүңдү алып кет деп айта алабыз да. Чегарага чектеш жайгашкан жерлерди мына арендага бере турган болсо 49 жылдай тартып берүү коркунучу бар. Ошол багытта өзүнүн көз карашын билдирип, жарандык активист болуп каршы болуп жүргөн Элбек деген белекти жигитибиз бар экен. Конституциялык нормаларга да ошону киргизиш керек деп мына өзүнүн оюн билдирейин деп келиптир. Мына азыркы келген журналисттер сиздер үчүн толуктоочу маалымат. Кабыл алуу боюнча жана официалдуу эмес каналдар боюнча 2 киши кабыл алалы деген жактан сунуш келген экен. Кандай дейсиңер деп биз каршы болуп койдук. Кабыл ала турган болсо 7 кишиден кем болбосун. Эгерде 7 кишиден кем кабыл алып 2 киши кабыл алам деген условиядан кайтпай турган болсо, анда элдин алдына өзү президенттин чыгуусун талап кылып атабыз. Ошол. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу достор. Менин атым Элбек Абдуллаев, мен Элек районунан болом. Азыркы өзүңүздөр барыңыздар билесиздер, жаңы конституцияны ошол апрель айында кабыл алганы жатат. Буга чейинки тарыхтан баарыбыз билебиз. Референдумда сөзсүз түрдө мамлекет өзүнө ыңгайлуу турда өткөзүп алат, ар кандай администрацияны колдонот. Ошондуктан бул жакта экинчи жаңы конституциянын экинчи бөлүгүнүн 16 статьясында мындай деген жакшы бир неме бар да. Кыргызстандын жерлери чет мамлекеттин жеке жана юридикалык жактардын частный собственностьга кирбейт деген. Бул абдан жакшы, туура. И ошол эле учурда биз коңшу мамлекеттерге, биздин кошуна мамлекеттерге, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кытай мамлекеттерине арендага берүүнү тыюу салышыбыз керек. Буну биз ушул статья 16-нын 5-бөлүгү катары сунуштап, бул жакта для сохранения целостности территории Крымской республики и хороших отношениях запрещается дать в аренду соседним странам. Ушул пункту жакшы негизде киргизип алсак болот. Албетте, азыр бийлик тарап инвесторлор келбей коюшу мүмкүн, же ар кандай шылтоодо айтышы мүмкүн. Инвесторлор да корголуш керек, туура. Андай боло турган болсо, биз эң азында чегара аймагынан 15 километр, 20 километр ар жактан гана аймактарды ушул арендага бере алышыбыз мүмкүн. Андан башкага арендага толук түрдө тыюу салышыбыз керек. И андан сырткары 49 жылга чейин арендага берип, азыр мисал үчүн Көк Таш айыл аймагында, Баткен районунда дагы ошол башка жерлерде 49 жылга берилип келет. Ушул 49 жылга алып, ал учурдагы адам берген адамдар 49 жылдан кийин кайтыш болуп кетет, башка болот. Андан кийин ошол жерлер башка мамлекеттерге өтүп кетип атат. Тажикстанга, башка жактарга. Ошондуктан биз ушуну дагы минимумга түшүрүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча Кыргызстан аймагында чет жактан жеке тараптарга арендага берүүгө тыюу салышыбыз керек. Ал эми юридикалык жактарга биз ошол 49 жыл эмес, минимумга түшүрүп, балким 5 жыл, ар бир 5 жылдан кийин өзгөрүп турула тургандай бир жакшы негизде ушул сунушташыбыз керек да. Мен бул жерде азыр ошол чегара аймагында жактан чыккан биздин депутаттарга айткым келет. Ушул законопроект дагы өзүңүздөр карап, мүмкүн болсо ушул боюнча дагы жакшы жыйындарды уюштуруп, ушул пикирлерди кабыл алып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат.